Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 9 класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы кремний кислотасы. Бул сабактын жүрүшүндө силер кремний кислотасы жана анын туздары менен таанышасыңар. Ошондой эле кремний кислотасы жана анын туздары менен болгон тажрыйбаларга байкоо жүргүзөсүңөр. Силер менен сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй кремний кислотасы жөнүндө сөз кылуудан мурун кремний кислотасына туура келүүчү оксиддин физикалык касиеттерин эске салып алалы. Анда азыр силер бул мисалдарды эстеп көрсөңөр. Көмүртек жана кремний элементтери мезгилдик таблицада 4-топтун негизги топчосунда жайгашкан. Көмүртек 6-катарда, кремний 14-катарда жайгашкан элемент. Экөө тең 4-топто жайгашкандыктан 4 валенттик электрону бар жана алар 4 валенттүү. Ошондуктан кычкылтек менен бирикмелери CO2, силициум O2 деп түзүлөт. Экөө тең 4 валенттүү. Ошондой эле кычкылдануу даражалары +4-кө барабар. Көмүртектин 4 валенттүү оксидине туура келүүчү кислота көмүр кислотасы H2CO3, ал эми силициум O2 же кремнийдин 4 валенттүү оксидине туура келүүчү кислота H2 силициум O3. Мына азыр силер көрүп тургандай кычкылдануу даражалары, валенттүүлүктөрү окшош жана туура келүүчү кислоталардын молекулалык формуласы дагы окшош экендигин көрүп турасыңар. Бирок бул кислоталардын дагы, оксиддердин дагы физикалык касиеттери боюнча кескин айырмаланат. Мисалы, көмүр кислотасын алыш үчүн көмүр кычкыл газын сууда эритсек, көмүр кислотасы алынат, бирок бул кислота туруксуз, ал тез эле ажырап, сууну көмүр кычкыл газын пайда кылат. Кремний кислотасын кремнийдин оксидин сууда эритүү менен алууга болобу? Силициум O2 же кремнийдин оксиди сууда эрибейт, же болбосо ал H2 силициум O3 кислотасын пайда кыла албайт. Эмне үчүн кремнийдин 4 валенттүү оксиди жана көмүртектин 4 валенттүү оксиди формулалары, кычкылдануу даражалары, валенттүүлүктөрү окшош болсо дагы физикалык касиеттери боюнча кескин айырмаланат болду экен. Анда азыр силер менен алардын физикалык касиеттерин салыштыруу менен карап көрөлү. Көңүл бурсаңар, көмүртектин жана кремнийдин оксидтерине көңүл буралык. Силер билесиңер, көмүр кычкыл газы газ абалындагы көмүртектин 4 валенттүү оксиди. Абанын курамында 0,3% түсөрүн өткөнбүз. Ошондой эле -78 градус Цельсияда кургак музду пайда кылат. Эмне үчүн кургак муз деп аталат? Ал сыртынан караганда кадимки музга окшош. Ал эми кадимки шартта тез эле сублимацияланып, коюу туманды түтүндү пайда кылууга жөндөмдүү дегенбиз. Ал эми кремнийдин оксиди болсо, бул көмүртектин оксидинен айырмаланат. Алар катуу заттар. Балкуу температурасына көңүл бурсаңар, 1713 градуста түсөт экен. Мисал катарында жаратылышта кездешүүчү минералдарды, тоо хрусталдарын эстеп көрсөңөр. Анын курамы силициум O2 оксидинен турат экен. Эмне үчүн бул эки оксид бири-биринен кескин айырмаланган физикалык касиеттерге ээ болот? Анда азыр силер менен бул эки оксиддин структуралык формулаларын жана ошондой эле кристалдык торчолордун түзүлүштөрүн салыштырып көрөлү. Мисалы, көңүл буралы биринчи кургак муздукуна же көмүр кычкыл газдыкына. Алар молекулалык түзүлүштө болот. Кристалдык торчонун түйүндөрүнө көңүл бурсаңар, көмүртектин 1 атомунан, кычкылтектин 2 атомунан турган, 3 атомдон турган молекулаларды көрүп турасыңар. Молекулалык түзүлүштө болгондуктан алар физикалык касиеттери кандай экендигин жогоруда айтып өттүк. Ал эми кремнийдин оксиди алардан кескин айырмалангандыгынын себеби алар атомдук түзүлүштө. Эгерде көмүртектин оксиди молекулалык түзүлүштө болсо, кремнийдин оксиди атомдук түзүлүштө. Көңүл бургула, ар бир кремнийдин атому 4 кычкылтектин атому менен байланышат. Мына кийинки кремнийдин атомун карагыла, дагы эле 4 кычкылтектин атому менен байланышып турат. Ушундай эле иретте дагы кийинки кремнийдин атомуна көңүл бурсаңар, 4 кычкылтектин атому менен байланышып турат. Мына ушундай иретте калган кремнийдин атомдору дагы
4 кычкылтектин атому менен байланышып чексиз улана берет. Мына ошондуктан анын формуласын жөн гана силициум О2 деп жазбастан силициум О2 деп жазып, кашанын сыртында N чексиз деген белгини коюп койсок болот. Демек, анда поли деген көп дегенди түшүндүрөт, мер бул бөлүкчө дегенди түшүндүрөт. Демек, көптөгөн бөлүкчөлөрдөн турган полимер болуп саналат. Мына ошондуктан ал атомдук түзүлүштө болгондуктан бекем, катуу касиетке ээ болот дагы, балкуу температурасы жогору. Бул физикалык касиеттерин эстеп алсаңар, анда азыр силер менен алардын кислоталарын салыштырып көрөлү. Азыр эле айтып өттүк, көмүр кислотасы туруксуз. Ал сууга жана көмүр кычыл газына ажырап кетет. Ал эми кремний кислотасы дагы туруксуз. Бир аз эле ысытуудан суу жана кремнийдин оксидин пайда кылат. Бирок кремний кислотасынын түзүлүшү оксиди сыяктуу полимердик түзүлүшкө ээ болот. Силерге белгилүү болгондой, H2 силициум O3 бул метакремний кислотасы, ал эми H4 силициум O4 орто кремний кислотасы деп аталып жүрөт. Орто кремний кислотасынын структуралык формуласын түзө турган болсок, кремнийдин атому 4 кычкылтектин атому аркылуу суутектин атомдору менен байланышкан. Кремний кислотасы тетраэдр сыяктуу структуралык звенолордон түзүлгөн. Ар бир звенодо кремнийдин атому тетраэдрдин борборунда, ал эми чокуларында кычкылтектин атомдору жайгашкан. Структуралык звенолор тизмеке биригип, туруктуураак болгон поликремний кислотасын пайда кылууга жөндөмдүү. Ошондуктан анын формуласын H2 силициум O3 деп жазып, кашанын сыртында N деген чексиз экендигин белгилеп койсок болот. Же болбосо бул кислота туруксуз, сууга жана оксидке ажырап кетерин жогоруда айттык. Анда анын формуласын силициум O2-нин астына М тамгасын коюп, көбөйтүү белгиси менен H2O суунун формуласынын астына N тамгасын койсок болот. Демек, бул оксид менен суунун молекулаларынын саны дагы чексиз экендигин түшүндүрөт. Мына ошондуктан кремний кислотасы көмүр кислотасынан физикалык касиеттери боюнча да кескин айырмаланат. Анткени анын молекуласы дагы полимердик түзүлүштө экендигин билдик. Анда азыр силер менен кремний кислотасынын алынышына байкоо жүргүзөлү. Натрийдин силикаты сууда эрүүчү, тузу, ага азыр лакмусту тамчылаттык, шелочтук чөйрөгө ээ натрийдин силикаты. Анткени натрий бул жерде күчтүү негиз. Азыр натрийдин силикатына туз кислотасын тамчылатып көрөлү. Аралаштыруу менен эки затты реакцияга кирүүгө шарт түзүлүп жатат. Бир нече убакыт өткөндөн кийин кремний кислотасы пайда болот. Натрийдин хлориди бөлүнүп чыгат. Теңдемени теңдеп коебуз, 2 деген коэффициенттерди коюп. Демек, кремний кислотасы суусу бар килкилдек масса, бул коллоиддик эритме болуп саналат, же золь деп аталат. Мына азыр силер көргөн тажрыйбанын ар бирине токтолуп, кайра теңдемелердин түзүлгөнүн үйрөнөлү. Тажрыйба үчүн натрийдин силикаты алынган. Ал туз кислотасы менен реакцияга кирип, кремний кислотасын пайда кылды жана натрийдин хлориди бөлүнүп чыкты. Анда алардын реакциялардын теңдемелерин түзөлүк. Натрийдин силикаты натрий 2 силициум O3, туз кислотасы H хлор алмашуу реакциясы жүрөт. Натыйжада натрий хлориди бөлүнүп чыгат дагы H2 силициум O3 кислотасы пайда болот. Кислотаны азыр эле айтып өттүк, ал килкилдек масса экендигин көрдүңөр. Анда силер ойлонуп көргүлө. Кремний кислотасын алыш үчүн дагы кандай жолдор менен алууга болот? Албетте, натрийдин силикаты, калийдин силикаты сыяктуу сууда эрүүчү силикаттарга кислоталарды таасир этүү менен лабораториялык шартта кремний кислотасын алсак болот. Мисалы, силер кислоталардын активдүүлүк катарын эске салгыла. Силер менен 8 класстын окуу китебинде дагы бул таблица менен таанышканбыз. Активдүүлүк катары боюнча кремний кислотасы эң артында турат. Ал эми анын астында туз кислотасы тургандыгын көрүп турасыңар. Мына ошондуктан азыркы тажрыйбада
натрийдин силикатына туз кислотасын кошкондо кремний кислотасын сүрүп чыгарды. Ушул сыяктуу эле башка дагы кислоталар анын силикаттарынан сүрүп чыгаруу менен кремний кислотасын пайда кыла алат экен. Келгиле анда азыр силер менен лабораториялык шартта кремний кислотасын кантип алууга боло тургандыгы менен тааныштык жана дагы кантип алууга боло турган жолдорун карап көрдүк. Анда азыркы алган маалыматтарга таянып туруп, өзүңөрдүн билимиңерди алдыдагы суроого жооп берүү менен текшерип көрсөңөр. Анда мен бул суроону сунуштайын. Суроого көңүл бургула. Кайсынысын кошпогондо кремний кислотасын алууга мүмкүн? Суроо түшүнүктүүбү? Азыр 4 реакциянын теңдемеси сунушталат. Алардын ичинен силер кайсынысын кошпогондо кремний кислотасын алууга боло тургандыгын тапкыла. Ал эми туура жооп бирөө гана. Ал реакция жүрбөй тургандыгын билишиңер керек. Көңүл бурабыз. Биринчи мисалга карагыла. Натрийдин силикатына күкүрт кислотасын коштук. Калийдин силикатына көмүр кислотасын коштук. Натрийдин силикатына көмүр кислотасы жана кальцийдин силикатына көмүр кислотасы кошулду. Бул жерде көмүр кислотасы туруксуз болгондуктан CO2 көмүр кычкыл газы жана суу түрүндө жазылды H2O деп. Бул туруксуз кислота экендигин билесиңер. Ошондуктан бул көмүр кислотасы деп билсеңер болот. Анда эмесе туура жоопту кабыл алуу үчүн бул заттардын физикалык касиеттерин эстегиле, активдүүлүк катардарын эстегиле, биз жогорудагы тажрыйбада туз кислотасын алгандыгыбызды эстегиле, өз алдыңарча жыйынтык чыгарганга аракет кылып көрсөңөр. Азыр мен силерге туура жоопту сунуштайын жана эмне үчүн туура жооп экендигин билимиңерди текшерип көрөсүңөр. Биринчи, экинчи, үчүнчү теңдемеде кремний кислотасы алынат. Ал эми акыркысында алынбайт. Эмне үчүн? Карап көрөлү. Биринчи мисалда кремний кислотасы алынып, натрийдин хлориди бөлүнүп чыкты. Анткени күкүрт кислотасы күчтүү кислота. Ошондой эле көмүр кислотасы менен дагы калийдин силикаты жана натрийдин силикаттары реакцияга кирип, бул жерде кремний кислотасын алууга болот. Анда силер жыйынтык чыгарсаңар болот экен. Демек, натрий, калий туздарына күкүрт туз кислотасы сыяктуу күчтүү кислоталарды кошсок дагы жана көмүр кислотасы сыяктуу начар кислоталарды кошкондо дагы кремний кислотасы алынат экен. Ал эми кальцийдин силикатында эмне үчүн алынган жок? Анткени бул эрибей турган туз. Бул туздардын эригиштиги боюнча айырмаланат. Келгиле анда эригиштик таблицасына көңүл буралы. Кремний кислотасынын туздарынын гана сууда эригиштигин караш үчүн мен силерге азыр силициум O3 кислота калдыгынын кесилишин көрсөтүп койдум. Мына азыр табалык кальцийдин силикаты эмне үчүн бул жерде кислотаны пайда кылган жок. Албетте бул жерде силер көрүп турасыңар, кальций силициум O3 эрибейт деген шарттуу баа менен белгиленген. Демек, бул туз кальцийдин силикаты эрибөөчү чөкмөнү пайда кылат. Ал эми натрийдин, калийдин силикаттарын карап көргүлө. Шарттуу баасы Е тамгасы менен белгиленип турат. Демек, калийдин силикаты сууда эрийт. Ошондой эле натрийдин силикатын карагыла, алда Е тамгасы менен белгиленген сууда эрүүчү тузду пайда кылат. Мына ушул эрүүчү туздарына кислоталарды кошуу менен кремний кислотасын лабораториялык шартта алууга болот экен. Натрийдин жана калийдин силикаттары сууда эрүүгө жөндөмдүү экендигин алардын таблицадан тапканды үйрөндүк. Бул силикаттар сууда эригенде желим сыяктуу гилгилдек массаны пайда кылууга жөндөмдүү. Ал эми бул массаларды ар кандай ткандарга, кездемелерге же тактайларга сиңирип койсок, алар отко дагы, нымга дагы туруктуу келет. Анда азыр силер менен бул заттардын турмушта кандай максатта колдонулуп жаткандыгы жөнүндө мисалдар менен таанышып көрөлүк. Көңүл бурсаңар, натрий жана калий силикаттары суюк же эрүүчү айнек деп аталат. Алардын суудагы эритмеси же желимди ар кандай максаттарда кантип колдонуп жаткандыгына көңүл буралы.
Азыр силер менен натрий силикаты менен болгон дагы бир тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрөлү. Тажрыйба учурунда кандай заттар алынды, реакциянын натыйжасында кандай заттар пайда болуп жаткандыгында көңүл бөлүп, жыйынтык чыгарып отурсаңар. Анда тажрыйбага көңүл буралык. Тажрыйба үчүн натрийдин силикаты алынган. Натрийдин силикатын жогоруда айтып өттүк. Бул сууда ээрүүчү туз. Бул тузду жакшылап аралаштырып, даярдайлы дагы ага көк түстөгү жездин сульфатынын кристаллын салдык. Реакциянын натыйжасында кандай заттар пайда болот? Силер өз алдыңарча жыйынтык чыгаргыла. Ошол учурда тажрыйбага байкоо жүргүзсөңөр. Азыр балырдын өсүшү сыяктуу кандайдыр бир өсүндүлөрдүн пайда болгондугун көрүүгө болот. Эмне үчүн мындай кубулуш жүрүп жатат? Силер аны башка металлдардын туздарын салганда башка да түстөрдүн пайда болгондугун көрө аласыңар. Мисалы, азыр силер жездин сульфатынын көк түстөгү кристаллдардын пайда болгондугун көрдүңөр. Себеби реакциянын натыйжасында натрийдин сульфаты алынып, жездин силикаты чөкмө түрүндө пайда болот. Мына ушул сыяктуу башка металлдардын кристаллдары дагы ар кандай түстөгү өсүндүлөрдү пайда кылып, балыр өскөн сыяктуу болгон көрүнүштү пайда кылат. Силер өз алдыңарча окуу китебиңердеги эригиштик таблицасына көңүл бөлүп, жездин силикатынын сууда ери тургандыгын же эрибей тургандыгын таап, өз алдыңарча жыйынтык чыгарсыңар. Анда эмесе артка кайрылып, бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк эске салалык. Силер менен бүгүнкү сабакта кремний кислотасына туура келүүчү оксид жана анын туздары менен тааныштык. Мисалы, кремнийдин оксиди силициум О2 деп да жазылат, же болбосо силициум О2 кашан сыртында N тамгасын коюу менен чексиз полимер экендигин билдик. Бул кремнийдин оксидинин өзгөчөлүк физикалык касиеттерин түшүндүрүүдө мына ушул формулалар кызмат кыларын билдик. Ошондой эле кремний кислотасы H2 силициум О3 же болбосо H4 силициум О4 деп жазыларын билдик. Ал кислоталар полимердик түзүлүшкө ээ болот жана туруксуз, тез эле ысытканда ажырап кете тургандыгы жөнүндө айттык. Жана алардын формуласын силициум О2 М тамгасы менен H2O N тамгасы менен оксид менен суунун молекулаларынын саны чексиз экендигин көрсөтүү менен жазсак боло тургандыгын билдик. Ошондой эле кремний кислотасынын алынышы менен тааныштык. Лабораториялык шартта натрийдин силикатына туз кислотасы менен реакцияга киргизип, кремний кислотасынын алынышына байкоо жүргүздүк. Ошондой эле суроолорго жооп берүү менен натрийдин силикаты, калийдин силикаты сыяктуу сууда ээрүүчү силикаттарга күчтүү кислоталарды, мисалы H2SO4 кошуп, же болбосо начар кислоталарды, көмүр кислотасын кошуп дагы кремний кислотасын алууга боло тургандыгын билдик. Ошондой эле биз силер менен натрийдин силикаты менен калийдин силикаты суук эритмелери кандай клей сыяктуу заттарды пайда кылып, ар кандай отко жана нымга чыдамдуу болгон зат катарында колдоно тургандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул маалыматтарды силер окуу китептериңерден, ар кандай булактардан окуп, билимиңерди толуктасаңар болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аяғына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.